Кутман барыңыздарга достор, Ширин Kitchen каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен мастер-класс видео болот. Ошондуктан видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. KFC тоок канаттарын кууруйбуз. KFC'де кандай болсо ошондой болот. Себеби мен бул рецептти өзүм отработка кылып, өтө көп издеп, жана ошондой эле жасаганмын. Эң алгач бизге суу керектелет. 2 литр жөнөкөй суу. Андан кийин кытайский туз, жөнөкөй туз. Бул острый паприка 5 грамм. Менде бир аз азыраак болуп калды. 50 миллиграммдай соевый соус. Эми суусун даярдап алабыз эң алгач. Ошондой эле сиздерге кандай приправалар колдонгонумду көрсөтө кетейин. Жана да паприка. Сладкий паприка дагы кошсоңуздар болот. Ал дагы өтө сонун берет. Эң алгач тузду салабыз. Андан соң острая паприка, соевый соус, чеснок дагы кошсоңуздар болот. Бардыгын описанияга жазып коёмун. Менде азыр калбай калганына байланыштуу кошо алган жокмун. Тузу бир аз ачуураак болуш керек. Тузун этияттап татып көрөбүз. Та азыраак туз кошомун. Мен ачуу острый перец кошо элек болчумун. Ар бир үй бүлөдө ар бөлөк. Кээ бир адамдар ачууну жакшы көрөт, кээ бири жаман көрөт. Ошондуктан ушундай жарым чай кашык эле кошуп коебуз. Мында жакшылап аралаштырабыз. Эми канаттарыбызды жакшылап жууп алабыз. Мен 3-4 сыйра жуудум. Ушундай бетиндеги жамандары кетип, аппак болуп калгыча. Суу сөзсүз түрдө көмүп туруш керек. Андан кийин бул сууну төгүрбөйбүз. Кайра эле ушуга чылап, унга аралаштырып жасай беребиз. Ошондуктан эскертип коеюн. 6 саат туруш керек. Эң кеминде 6 саат турат. Холодильникке же болбосо сыртка коюп койсоңуз болот. Мынакей достор, арадан 6 саат убакыт өттү. Крылышкилерибизди чыгарып алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менде майда ножкилер. Сиздер ар түрдүү канаттар колдонсоңуздар болот, же болбосо ушундай ножкилерди куурсаңыздар дагы болот. Эң алгач унга булап алабыз. Эгер ачууну кааласаңыздар, сөзсүз түрдө унга жарым чай кашык острый молотый перец кошуп аласыздар. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып кайра суубузга салабыз. Бул өтө маанилүү. Сыртындагы
крошкасы ушул усулдун негизинде пайда болот. Кайра унга салып, жакшылап булап алабыз. Видеодо көргөнүңүздөрдөй болуш керек. Сөзсүз түрдө жакшылап булап алыңыздар. Майды өтө да кылбастан орточо майга салып 10-15 мүнөт аралыгында кууруңуздар. Эгер ага чейин эле отуңуздарды катуу жагып, майыңыздарды дактап эле сыртын кызартып кууруп алсаңыздар, ичи толук бышпайт достор. Ошондуктан сөзсүз түрдө 10-15 мүнөт аралаштырып карап отурасыздар. Алгач ушундай кызгылт түс болот. Андан кийин барып гана кыпкызыл болот. Мынакей уже даяр боло баштады. Берки жагында тургандар, булар мен жаңы салгандар. Мынакей достор, видеону аягына чейин көрүп, колдогонуңуздарга рахмат. Каналыма катталып, лайк коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.